Бүгүн 22 ноябрь эртең менен Сузак район Борбордук аянтына жергиликтүү тургундар чогулушкан. Алар Сузак айылынын тургуну Сумая Хасилжанованы издөөгө көмөктөшүү максатында келишкен. Көрүп отурасыздар ушул жана кичинекей наристер силерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Сиз да баягы жарандык өзүңөрдүн милдетиңер, адамгерчилик мамилеңер менен ушундай чогуу кылсак жардамыбыз бизге жакшы болот эле деп келип бергенсиздер. Примерно список кылдык да көчө маршрут кылып, кайсы айылдардын кайсы жактарын отработка кылабыз. Чоңураак айылдарга өзүбүздөн 4 сотрудник бөлдүк, ага 20-30 жарандарды бөлүп беребиз да сиздерге. Анан кийин кичирээк жерлерге 2 сотрудник, 20 жаранды ушундай кылып бөлүштүрөбүз. 2012 туулган Сумая Хасилжанова 18 ноябрь күнү үйүнөн мектепке чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Айрымдары анын маршруткага чыгып кеткенин көрүшкөн. Ошондон бери окуучу кыздын дареги дайынсыз болуп жатат. Кеткен боюнча 12:30 чамасында кеткен. Мектепке барбаган да. Мектепке жетип барбаган. Şu дептер алам деп сураган, апасынан акча сураган. Şu чөнтөктө тыйыны болгон, ошону берген, бир 2 даптерге жете турган. Ушуну алып, дептер аламын деп, şu адашып буска чыгып кеткен деген ишмештер бар. Дайыма күлүп, жакшы жүргөн кыз да өзү булчу. Анан мындай жубаш болгон да. Көрүп эле өзү рахмын келе турган кыз да өзү мындай көрүп туруп, сөкүнгем келбейт. Жубаш да, сүйлөсөң зорго сүйлөйт да. Көргөн билгендер барбы? Эмне деп атышат? Эмне 4-5 күндө атпайсызбы? Кишен көргөндөр барбы? Көргөндөр болуп атат. 2 адам көргөнмүн деп атат. Буска чыккан аял көргөн. Анан şu шофёр болуп атат да. Деген маалыматыңыз болуп калса, же бир кандайдыр бир сизге неме келип калса сөзсүз түрдө, 5-6 топко бөлүнгөн жергиликтүү тургундар Сузак район борборундагы баардык айылдарды текшерип жатышат. Бош турган имараттар ээн калган жайларда көздөн кечирилип жатат. Ар бир үйгө кирип, кыздын тек жайы сураштырылууда. 3-4 күндөн бери ошол милиция кызматкерлери менен биргеликте издеп атабыз. Ар бир жерлерди ушундай парк болобу же брошенный зданияларбы баардык жерлерди издеп атабыз. Анан бүгүн болсо 300дөн ашык эл чогулуп, милиция кызматкерлери менен биргеликте 30 адамдан, 30-20 адамдардан бөлүнүп, жерлерге бөлүндү, айылдарга бөлүнүп, анан кыдыруу иштери башталды, издөө иштери болуп атат. Сузак айылындагы Хасилжанова Сумая боюнча уктуңузбу? Азыр адам 4-класс окуучусу. Сузак району боюнча быйыл жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголсо, алардын баары кийин табылып жакындарына өткөрүлүп берилген. Көпчүлүк учурда өспүрүм кыздар үй бүлөдөгү таарынычтан улам жашаган жерин жашыруун кылып, качып жүргөн жеринен табылган. 4-күн болуп жатат бул Сумаяны издегенибизге. Бүгүнкүгө караганда суббота, воскресенье карабастан биздин ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бөлүнүп, жерлерде иштеп текшерип жүрүшөт азыр учурундачы. Анын ичинде бүтпөгөн үйлөр деле бар, талалар, эң талалар бар, ошондой эле сайдын бойлорунда текшерүүчтөр жүрүүдө. Көбүнчөсү азыр апасына таарынып чийип кетиши мүмкүн деген эң көп жакындашып жатат бул немесинде азыркы учурунда. Бул кыз акча сураган экен, ошо 6 сом акчам бар экен деп туруп эле бул дептерге акча сураган экен. Анан апасы акчам жок дегендиктен бул капа болуп туруп чийип кеткен үйдөн. Акыркы келсе ушундай болуп атат бизде. Андан сырткары учурдан пайдаланып кеткен келет, бул Жалал Абад шаарынан эмес, бул бүт Кыргызстан Республикасынын тургандарынан эгерде кандайдыр маалымат болгон болсо, жергиликтүү өкүлдөрдөн же жергиликтүү жарандардын тарабынан 102 телефонунан кабарлап берип коюңуздар деп суранат элек. Азырынча издөө иштеринен жыйынтык чыга элек, дайынсыз кыздын жакындары аман эсен табылуусунан үмүт кылышат. Эгерде жогорудагы кызды көргөн билгендер болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кабар берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.